Эл аралык өлкөлөр ортосундагы карым-катнаш мамлекеттин аброюна, ал эми аброй өз кезегинде элчиге көз каранды. Дал ошол чет өлкөлөрдө өз мамлекетинин жүзү болуп, анын сөзүн сүйлөйм деген элчилерди адистер экиге бөлүп карашат. Биринчиси, бала кезде ошол кесипти тандап алып, кийин рангка ээ болуп, ал рангтар жогорулап отурулуп көтөрүлгөн элчилерди карьералык дипломаттар деп аташат. Ал эми элчилердин экинчи тобу дүйнөгө кадыр баркы бар инсандарды пайдалануу. Алар жазуучулар, саясатчылар, өңдүү башка кесиптин ээлери болушу мүмкүн. Менин оюмча ар бир адамдын ошо мындай өмүрү биринчи тепкичтен башталат. Ар бир сизди да, мени да карасак, баардыгыбыз эле биринчи тепкичтен басып баратабыз, туурабы? Эми дипломатияга МИДтен келеби, же башка саясаттан, чоң саясаттан келеби, ар бир адамдын өзүнүн биринчи, экинчи тепкичиси бар. Мындай просто өз элин, өзүнүн өлкөсүн ойлогон киши болсо болду. А так тил деле мындай основной шарт эмес. Өзү мындай душасы, жүрөгү элине, өлкөсүнө күйсө болду. Анын калганын жасай берет. Биз деле тилдерди билебиз, бирок мындай Төлөмүш Океев деген элчибиз бар эле Түркияда. Ал карьерный дипломатиядан келген эмес. Өзү кинорежиссер болгон. Бирок аябай укмуш элчи эле да. Медет Чоханович Садыркулов, Мукун биринчи Ирандагы элчибиз Мукун Зейнович Асинов. Алар дипломатиядан келген эмес. Бирок аябай мындай патриот, аябай жакшы аргабек эле да. Түрктөр менен, ирандыктар менен аябай жакшы мамиле жасап, Кыргызстанга көздөрүн ачып, аябай жакшы мамиле түзгөн. Ошондуктан менин оюмча мындай дипломатия, карьерный дипломатия ал основной шарт эмес да. Менин Кыргызстаным көрсөтүүсүнүн башкы каарманы Авазбек Абдуразаков карьералык дипломат. Ал 1985 жылы Москвадагы Азия жана Африка журналында котормочу кесиптен баштаган. Союз таркагандан кийин жаңыдан эгемендигин алган Кыргызстан башкача ойлонуп, жаңы көз караштагы жаш кадрларга муктаж эле. Дал ошол жылдары каарманыбыз мекенине кайтып келип, Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинде алмаштыргыс жаш дипломатка айланган. Учурда Авазбек Абдуразаков Оганстандагы Кыргыз Республикасынын эң алгачкы элчиси. Элчилигибиз жок эле. Биз биринчи элчи болуп калдык Афганистанда. Кыргызстандын биринчи элчиси болуп. Анан ошондой аябай зданияны издеш, бардыгын материально-технический базасын түзүп, ошону бир жыл кетти, бир жыл эмес, жарым жыл. Анын элчилигибиз 2004 жылы 15 февралда биздин тышкы иштер министрибиз келген, Ирлан Бекешевич Абдылдаев, официальный визит менен, официалдуу визит менен, ошо 15 февралда официальный элчиликтин ачылышы болгон церемонияда. Афганистанды айтсак, өзү мусулман өлкө. Мусулман өлкө, алар биздей эле, кыргыздардай эле сунни ханафи. Мазхабы ханафи, дини ислам. Ошондуктан бүт протокол, эрежелери ошо мусулмандык традицияларга карап түзүлөт. Саясий мамиле жакшы болуп атат. Мисалы үчүн биз ачылгандан бери афган достор аябай сүйүнүп, Орто Азия менен аябай иштешебиз, Кыргызстанга аябай жакшы карайт. Афганистандын өкмөтү, эли. Силер кыргыздар мындай жакшы элсиңер, эч кимге жаманчылык жасабайсыңар деп бизге көз карашы жакшы да. Саясатчылардын да, элдин да. Ошондуктан мындай саясий байланыштарыбыз жакшы. Студенттер окуйт бизде. Ауцада, Манаста, Ататюрктө, медицинский академияда алган студенттер окуйт. Кабулда баратсаңыз, мындай сурап калышат, сиз кайсы өлкөдөн келдиңиз деп. Кыргызстан десем, мен Кыргызстандын Бишкектен окуп келгенмин деп аябай сүйүнүшөт да.
Учурда Кыргызстандын чет өлкөлөрдө 30тан ашуун элчилиги жайгашкан. Алардын катарын 2013 жылдан тарта Ооганстандагы Кыргызстандын элчилиги толуктады. Аталган мамлекетке элчилик ачуунун башкы максаты жана муктаждыгы канчалык деңгээлде туура саясий чечим болгон? Тышкы иштер министрдиги өкмөтүбүздө аны 2002-жылдан баштап сүйлөп жүргөнбүз. Ачыш керек эле деп ачыш керек. Себеби мына бүт Борбор Азиянын, Орто Азиянын өлкөлөрүнүн, мамлекеттердин Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Түркмөнстан бүт ошо 4 өлкөнүн элчиликтери бар. Кошуна өлкө эмес деп эсептейбиз, бирок мына фактически карасак кошуна экен да. 117 километр деген эмне? Ал мына Кеменге чейин же каяка чейин, ошо Бомго чейин болот да, жакын эле. Ошондуктан ошол Афганистанда эмне ал бүт болуп аткан окуялар бизге сөзсүз таасир этет, таасир киргизет. Кыргызстанга, Борбор Азияга. Ошондуктан азыр 2013-жылы айттык, азырда могу НАТОлор чыгып атат. ISAF деген МССБ аскерлери кетип, биз айттык, азыр өзүбүз тияка барып обстановкасын, абалын өзүбүз карап билип турбасак болбойт деп ошондой саясий чечим алынган. Элчи мамлекет ишенип жөнөткөн жүзү болгондон кийин ал барган жердин мыйзамын сыйлоого толук тийиш. Бирок 5 кол тең эмес дегендей, айрым учурларда ошол ишенип жөнөткөн элчиликтин кызматкерлери мыйзам бузуп, же болбосо ээн баштык кылган фактылар кездешпей койбойт. Эч кандай мындай неприкосновенность деген, эгер элчи да биздин ар кандай өлкөнүн дипломаты же посолу элчиси нарушение жасаса, бирөөнү өлтүрүп кетсе, же жанар кылып кетсе, аны лишает иммунитет, закон имеет право. Поэтому менин оюмча, конечно, мына ичип алып айдабаш керек, негизи. Биз Бишкекте эле ичип алып айдабайбыз, тияктан деле ичип алып айдабайбыз. Прием болуп калса, айдоочу бар, водитель бар, башка сотрудник бар. Сен дипломатсың же кимсиң, башка адамга зыян келтирбеш керек. Ошо биринчи принцип да. Анан конвенция болбойбу, ары бир башка адамдарга зыян келтирип койсоң, жообун бериш керек.